Кара Балта шаарындагы мектептен бомба тууралуу маалымат түшүп, окуучулар эвакуацияланды. Кара Балта шаарындагы номер 5-орто мектебинен бомба коюлганы тууралуу маалымат түшүп, мектептен окуучулар шашылыш түрдө эвакуацияланды. Бул тууралуу аймактык кабарчыга күбөлөр билдирди. Күбөлөрдүн айтымында сабак учурунда мектепте удаасы менен 3 коңгуроо жаңырып, анын артынан окуучулар жана мугалимдер имараттан сыртка чыгарылган. Окуя болгон жерге өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу кызматтары жана милиция кызматкерлери, сапёрлор, кинологдор чакырылган. Текшерүү жүргүзүлгөндөн кийин чакыруу жалган экени аныкталды. Бишкекте жигиттер өтүп бара жаткандардын кийимине түкүрүп, аны камерага тартып алышкан. 18 жаштагы тартип бузуучулар Ленин райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилди. Видео болжол менен 1 жыл мурун тартылганы аныкталды. Милиция кызматкерлери жаштарга коомдук жүрүм-турумдун нормаларын түшүндүрүп, мындай аракеттер үчүн жоопкерчилик каралганын эскертти. Экскаватордун айдоочусу элге видео аркылуу кайрылып жардам сурады. Анын айтымында жеңил унаанын айдоочусу жаңы төшөлүп жаткан асфальттын үстүнөн айдап өткөндүктөн жаңжал чыккан. Мен эмоцияга алдырдым. Машина бузулуп калды. Аны оңдоого каражат жок. Ошондуктан элден жардам сурайм, деди ал. Бул окуя коомчулукта кызуу талкуу жаратып, айрымдар экскаватордун айдоочусун айыптап жатса, башкалары жеңил унаанын айдоочусунун да жоопкерчилиги бар экенин белгилешүүдө. 83 000 сом алып, альтернативдик кызматты убада кылган. Кара Сууда аскер кызматкери кармалды. Жалал-Абад облусунда Кара Суу райондук аскер комиссариатынын аскер кызматкери алдамчылыкка шектелип кармалды. Бул тууралуу КМК билдирди. Маалыматка караганда, кармалган жаран Сузак райондук аскер комиссариатынын кызматкери болуп иштеп турганда 3 жарандан 83 000 сом алып, алардын балдарын альтернативдик кызматка чакырууну убада кылган. Кармалган адам Жалал-Абад шаарындагы СИЗОго киргизилди. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Спирт ичимдигин ичкен айдоочу прокуратурага чалам деп коркуткан. Патрулдук милиция кызматкерлери мас абалда рулга отурган айдоочуну кармашты. Ал болсо жоопкерчиликтен качып, башкы прокуратурага чалам деп коркуткан. Бул тууралуу коомчулукка Семеди Аманбеков билдирди. Депутат: үйүңдө телевизорун кер жогуч машинаң бар экен деп жөлөк пул бербей жатышат. Бүгүн 22 сентябрдагы жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында депутат Бактияр Калпаев аймактарда үй бүлөлөргө жөлөк пул берүүдө көйгөйлөр болуп жатканын билдирди. Үйүңдө телевизорун кер жогуч машинаң бар экен, ата-энеңдин үйүндө жашайт экенсиң деген шылтоолор менен жөлөк пул бербей келе жаткан учурларды көрүп жатабыз. Же болбосо күйөөң чет жакка чыгып кетиптир деп бербей келишет. Ошону бир тартипке салып берсеңиздер, деди эл өкүлү. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Алиса Солтонбекова андай тартип жок экенин, үй бүлөнүн кирешесине жараша эле жөлөк пул чегирилерин айтты. 2 саат гана колдонууга болот. Жапонияда Тояоке шаарында телефон колдонуу чектелди. Жапониянын Айчи префектурасындагы Тояоке муниципалитети шаар тургундары үчүн санариптик түзмөктөрдү, анын ичинде смартфон, видео оюндарды күнүмдүк 2 саатка чейин колдонууну сунуштаган жаңы жобону кабыл алды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Муниципалитеттин мэри Коки Масафуминин айтымында, чектөө мектеп жана жумуштан кийинки убакытка тиешелүү. Жободо 18 жашка чейинки балдар үчүн жетиштүү уктоо физикалык жана менталдык өнүгүү үчүн маанилүү экени белгиленген. Ал эми башталгыч класстын окуучуларына кечки саат 21:00дөн кийин, орто мектеп жашындагы жана андан чоңдорго саат 22:00дөн кийин смартфон колдонбоо сунушталат. Шаар бийлиги ата-энелерге үйдө түзмөктөрдү колдонууга байланыштуу эрежелерди орнотууну, консультациялык кызмат алууну сунуштайт. 1 октябрдан күчүнө кириши жобо боюнча сунуштарды аткарбагандар үчүн жазалоо каралган эмес.
Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушу акыркы операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Жок, кедени тога чыгайында. Я. Жүрөк жеткирип коюйн. Салсаңыз, прокуратурага чалыңыз. Чалыңыз. Sen Ассаламу алейкум кыргыз элим. Кече күнкү 20-сентябрда ушул жерде болгон окуя боюнча экскаватордун айдоочусу мен болчумун. Ушул жерде мына асфальтка даярдоо иштерин жүргүзүп жатканбыз убагында. Ушул жерге келип, жанагы Чанган үлгүсүндөгү машина кирип келип, ушул жерден башталды баардыгы. Мен жакшы эле түшүп барып айткам, байке бул жака киргенге болбойт. Бул жакта адамдар иштеп атат, мени этин баалап коюңуздар сураныч. Артка айдап чыгып кетиңиздер, жакшы эле түшүндүрүп айткам. Ага карабастан ал бул жака чейин айдап келди. Анан мен артынан айдап келип, байке бул жака киргенге болбойт деп дагы да эскерттим, дагы айттым. Ага карабастан мен ал кишиден, ал баладан өзүм адресиме жаман сөздөрдү уктум сразу эле. Анан ошонун айынан сөздөр сөз чыгып кетти, ар кандай сөздөр болду. Бардыгы жаман сөздөр чыкты бардыгынан. Ошонун себебинен жанагындай машина менен экскаваторду чалып салганга туура келди. Ушундай болду. Машинада эч ким жок болчу. Машинада данный момент, ошол моментте эч ким жок болчу. Биз сөздөн сөз чыгып, бул жакта менин коллегаларым да келип, аларды ажыратып, машинага отур кет дегенине карабастан эшикке түртүнүп чыгып, ушундай мен ушундай кылуу үчүн мен аябай укмуш элем, кыйын элем деген сөздөрүнөн келип чыкты бул окуянын баардыгы. Машина азыр штрафстоянкада турат. Машинанын ээжи ал бала эмес экен, кыз экен. Жана видеодо көргөндөй ыйлап жүргөн кыздын машинасы экен. Ал кыз менен эч кандай конфликт болгон эмес. Ал кызга кийин билдик, биз машина ошол кыздыкы экен. Анан үйүңдө телевизоруң бар экен, кир жуугуч машинаң бар экен, ата энеңдин үйүндө жашайт экенсиң деген ушундай шылтоо менен жөлөк пул бербей келген учурларды биз көрүп атабыз. Жүздөгөн жарандар ушинтип кайрылып атат. Эми ата энесинин үйүндө жашап атса, өзүнүн жашай турган үйү жок болсо, же мамлекет жерди трансформация кылып бөлүп бербесе, анан үйүңдө кир жуугуч машинаң бар экен, сыналгың бар экен, унааң бар экен деп да ушундай ар кандай шылтоо менен, же болбосо күйөөң чет жака чыгып кетиптир, Бишкекке кетип калыптыр деген шылтоолор менен ушуну берилбей келет. Ушуну бир тартипке салып берсеңиздер. Үйлөрдө соцработниктер кыдырып барганда жөлөк пул чектөөдө бул суроолорду сурабай деле чектесе болот, өзүнүн кирешесине жараша эле. Бирок ошол эле учурда кээ бир үйлөрдө машина алып, телевизор алып, жаңы буюмдарды алып коюп атышат, бирок ошол учурда 1000 сом пособияга сурап калганда жөн эле суроо катары эле берилет да. Түшүндүм. Сиз мени угуп турсаңыз, тартибинде турабы? Үйүндө кир машинаң болсо, жөлөк пул пособия берилбейт. Тартибинде жок. Анда эмнеге аны колдонуп атасыздар? Кирешесине карап туруп, чегет. Кирешесине карайт. Эми кир машина мүмкүн кимдир бирөө белекке берип койгондур,
Эми азыр телевизор деле арзан эле болуп калды да. Ушуну кайрадан карап, мен сиздерди чакырам, тартипке салып берсеңиздер. Бул тартип жок деп азыр жарыялап койсоңуз, мындай мыйзамда жок деп. Анткени сиздердин региондордо кызматкерлер барып элге ушундай маалымат берип, ошол себептен сага пособие токтотулду деп айтып атат. Хорошо, түшүнүктүү. Ушу боюнча жакшылоо иш алып барсаңыз